ушул боюнча симптомдоруна токтолуп кетсеңиз. Сасык тумоо боюнча биринчи даттаналар бул дене табынын көтөрүлүшү болуп атат. Балдарда жөтөл, мурунун агуусу, алсыздык болот. Арасынан бирден экиден кускандар болуп атат. Анан айырмачылыгы азыр балдарда көбүнчө дене табы түшпөй атат. Өтө бийик температура болуп, бизге келгенде дагы канча 5-6 сааттап дене табы түшпөй атат. Дары бергенине карабай деп келип атышат. Анан осложнениялар аябай көп болуп атат бул жала. Ошол себептен дагы көбүн дооруканага жаткызганга туура келип атат. Жаш балдардын арасында бул өпкөнүн сезгениши же пневмония менен көп осложнение менен келип атышат. Эмне кылып анан көбүндө слабость болуп атат. Эгер мурун сасык тумоонун 1-2 күндүн ичинде жакшы карабы менен өзүлөрү жакшы болуп кетсе, азыр ошондой болбой атат, көбүнчө осложнение берип коюп атат азыркы сасык тумоолордон.